окуясы бар. Алдағы Намрут деп алдағы Фираундың бирөөсү. Ушу Намрутту динге чакырганда айтты: Аллах бар, Кудай бар, кыямат күнү бар, жаннат бар, дозок бар дегенде, сага бу дүйнөдө эле көрсөтүп коем дозокту деп Намрут мына ушул Синай өрөөнүн тарапы, ушул Ирактын ушул түздеги жакын тарабы, ушул Саудия менен бириккен ушул тараптагы бир жерде чоң бир чөлгө отун жыйнап баштады. Сага бу дүйнөдө эле дозокту көрсөтүп коем мен деп не кылды? Бүтүн жаныбарлар менен отун ташытып баштады. Жаныбарлар отунду ташыбай койду, пайгамбарды күйгүзгөн отун ташыбай деп. Канчалган жаныбарларды келлесин кылыч менен алып таштады. Алла Таала жаныбарларга ырайым кылып, акыры Качыр деген жаныбарга амир кылды, сен ташы деди. Качыр Аллахтын амири менен отун ташыды дейт. Ошентип ушундай бир чоң бир жерге 2 ай, 3 ай, 4 ай күйө тургандай кылып катта отун жыйылды дейт. Отун жыйылгандан кийин ана ошо отту күйгүзүп туруп, шуга Ибрахим алейхисаламды ыргытканга даярдады. Азыр кимекene катапульта деп коет, мындай бир себет экен да. Этеги жагынан тартканда ушундай ыргыта турган чөмүч деп коет, ушундай жасаптыр да. Жасап туруп Ибрахим Халилуллахты ого менен кошо иман келтирген, иманда бекен болгон Сара энебизди ham кошо отургузуп туруп, аскерлер 200-300 аскерлерди тарт деп буйрук бергенде, ушундай тартканда бул ыргыш керек экен да. Өтө жоон, мына ушул усундан жоон болгон, күчтүү бир дарактан болгон усундары бар тарта турган себет экен. Тартса сынып кете берди, эч ыргыта албай койду. Отту күйгүзүп койгон. От күйгөн, өтө чоң от күйгөн. Шунда Иблис алейхилана, шайтан алейхилана жалынып жалбарып ыйлап Алла Таалага калды. Я Раббим, рухсат бер мага деди. Мен Намрутка жардам берейин, рухсат бер деп ыйлады. Шунда Алла Таала макул деп рухсат берип койду. Шайтан алейхилана желкеси бүкүр, топ сакалы бар, узунча кичинекей сакалы бар адамга айланып туруп, Намрутка жардам бергени келди дейт. Я Намрут, бул чын пайгамбар, сен билбей атасың дейт. Мен көргөндөрдү сен көрбөй атасың дейт. Бул чын пайгамбар. Азыр да силердин аскерлериң тартып аткан кезде бүтүн париштер келип басып алып атат. Ошондой чоң каарылар да сынып кетип атты да. Эч ыргыта албай коет. Шунда көзү чачырап, элге уят болуп, шармандасы чыгып турган Намрут майли жардам бер деди. Шунда Иблис алейхилан айтты: бул жерде бир арам иш кылдырыш керек деди. Бир күнөө иш кылдырыш керек. Ошондо париштер баары качып кетет. Мен сага айтамын алардын кеткен кезин. Ошондо тартат, ыргытат, ошондо отко ыргытылат деди. Не кылыш керек дегенде, Лө агасы, Ли карындаш экен. Лө Ли, азыр Лө деген сөз бар, ошо экөөнү зына кылды дейт, арам иш кылдырды дейт. Ошонун алиги катапультасын тагын ушулай зына кылдырганда бүтүн париштер качып кетет экен да. Буну Иблис алейхилана көрүп турду. Бүтүн париштер качып кеткенден кийин тарт деп, тарттыгында айткын деп мен Намрутка айтты шайтан алейхилана. Ал эми Намрут команда берди ушу аскерлерге, аскерлер ушундай тартканда жана ыргытты, асманда учуп баратат. Ибрахим Халилуллах жана аялы Сара энебиз отко карап ыргытып кетип аткан маалда Жабраил периште, Жабраил алейхиссалам келип: "Я Ибрахим, я Халилуллах, не кылайын, отто өчүрөйүнбү же сени алып кетип калайынбы, куткарайынбы" деп суроо салды. Жардамга келип. Шунда Ибрахим алейхиссалам: "Сиз менен биз монда давай мени куткар дейтилекте тура, карма мени дейтилекте тура." Ал нафси шунчалык башкара алды нафсини.